Маке, жарымда олтурган биздин кыргыздын мушкери Манас Темирбеков. Маке, салам алейкум. Кандайсың? Жакшыбы? Ден соолук иштер. Кудайым буйрса, Манас Темирбековда 22 июнь күнү ушул беттеш өткөрөт. Алгач эле Маке, бул беттешке кандайча катышып калдың, келишим түзүп калдың, ошол туурасында айтсаң. Так, мага сунуш келди, ушундай. Так, Абдулазиз Журабаев деген байыз бар экен. Ошол өзү Өзбекстандан болот экен. Мисалы Питерде кылат экен, тренинг кылат экен. Мындай рейтинги нормально болот экен да. Мен экөөбүз бирдей эле экен рейтинг боюнчачы. Рейтинги кандай экен Шердоого? Шердоогосу 3-1 деди. Бирок күчтүү балдар менен урушуптур да. Күчтүү балдар менен урушуптур, могу күчтүү организацияларда урушуптур. Fight Nights, M1-дерде урушуптур. Ошо менен кандай дейсиң, урушасыңбы дейт. Карап макул болдум, сразу элечи. Биздин мушкерлер же болбосо ошол файт картты карай турган болсок, жалаң ошол Кыргызстанда күчтүү мушкерлер ошол күнү беттеш өткөрөт. Ошол күнү беттеш өткөн күнү бүт андай топовой боец деп урушат экен. Кандай эми машыгуулар кандай өтүп атат? Кандай даярданып баштадың? Даярдыктар болуп баштады же даярдан элексиңби? Мен уже кылып атам, уже мен баягындай күндө кылам, тренировка постоянно формадамын. Калтырбайсың? Калтырбайм тренировканы. Келместе кылып атабыз тренировка. Александр Воинов агайыбыз неме кылып атат, бизди даярдап атат. Ошол Александр агайдын колунда колуңарды багы койдуртуп, колун койдуруп атат. Именно ушул бойго өзүм даярдайм деди. Мен уже неме кылды, айтты, сопернигин көрдүм деди. Ошол өзүм даярдайм ушул бойго деп айтты. Буга чейинки беттештериңде деле ошол Александр агайдын колунда машыгып жүрсүң? Ооба, ошол. Бирок буга бир башкача, мындайча айтканда, подход деп койсок болобу? Буга караганда башкача подход кылып атат. Анткени соперник нормальный экен дейт. Ошол. Өзүңдүн Шердогуң кандай болду азыркы күндө? Канча беттеш өткөрдүң? Общий 12 беттеш өткөрдүм. Ошо 5 поражение бар. Ошол 7 победа. 7 жеңиш. 7 жеңиш. Бирөө нече болуп калды, жана Батырбашыда. Өткөнкү 7-апрелде болгон. 7-апрелде болгон, ошол нече болуп калды. Росомаха эле, Росомаха болду. Өзбекстан. Бирок ада бир кыйла күчтүү атаандаш экен. Алда бир кыйла күчтүү атаандаш экен, анткени мен өзүм эсимден чыккан жокмун. Немеге чыккан болчумун, 84-кө чыккан болчумун. Оорураак салмакка чыккан болчумун. Эми Кудайым буйруса, ошол жерден жумурай журтчулукка, элибизге, жерибизге, кыргыз элине бир жакшы жеңиш алып келсең керек да. Туурабы? Кудай буйруса, Кудай буйруса. Даярданып атасың. Биз да тилектешпиз, үмүттөбүз дегендейчи, жеңиш алып келебиз деп. Кудай буйруса. Жалпы биздин көрөрмандарыбызды, элибизди чакыра кет, өзүңдүн сүйөрмандарыңды. Assalamu алейкум, кыргыз элим. Ошол 22-июнда Калбагулуу Кожомкул атында чоң турнир өтмөкчү. Ошол жака келип, бизди колдоп кетиңиздер. Ооба. Урматтуу көрөрмандар, Манас чынында өзү аз сүйлөп, көбүрөөк иш кылган жигит. Багы кыргызда жакшы сөз бар го, аргымактын жакшысы аз отойт да көп чуркайт дегендей, дал ушундай. Кудайым буйруса, барыңыздарды
22 июнь күнү Road FC организациясында боло турган Манастын беттешине чакырабыз. Андан тышкарыда ошол беттештердин бардыгын YouTube спорт мейкиндеги каналда чыгат. Бардыгын ошол жактан көрө аласыздар. Андыктан биздин каналга катталыңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбаев болдум. Кудай буйруса беттеш өткөрө турган Манас Темирбеков. Маке кайсыл салмакка ошол туурасында айтчы. Мен өзүм андай постоянно өзүм эсиме чыгам, 77 килограммга урушам. Ошол эртең 77 килограммга эме алам, беттешмекчимин. А мындай жеке жашоодо канча кило? Өзүм мындай жүргөндө 85 болуп жүрөм, 85. Бир 7-8 кило салмак жеңилдетем. 7-8 килограмм жеңилдетем да. Андан аркадагы мындай спортто карьераң кандай болот эми? Кайсыл организациядан урушасың, чоң уюмдарданбы деген? Сунуш келсе карап уруша беребиз. Көптөгөн сунуш келет. Ошол сунуш келсе чыга беребиз.